Эми бул тепсаны баштаганыбызга бир 4 жыл болду. Эми аста секиндик менен өнүгүп атабыз. Биринчи курганда 10 сотик курганбыз. Эми уже 40 сотик чоңойтурдук. Секин-секинден сабыр кылып чоңойтуртабыз. Эми бунун өзүнө жараша кыйынчылыктары бар экен. Базарга кандай бадыңдар сатылышыны нелерин билиш үчүн көйгөйлөрү бар. Ошолордун кичине эми кыйынчылыктары болду. Эми кыйынчылыктар болду. Бул эми бизге основной конкуренциялар. Тажикстан бааны төмөндөтүп бератат. Анча башка кыйынчылыктар деле жок. Эми основной суу беребиз, убакыт менен форчкаларды ачып, дарыларын себип турабыз, карайбыз. Кыйынчылык эми бул только мээнет. Иштеш керек. Иштейбиз только. Жумушчулар иштейт, өзүбүз иштейбиз кошо. Эртең менен ушу саат 6-да турабыз, 5-6-да туруп ишти баштайбыз. Обедте 1-2 саат эс алып, кечинде дагы кечки салкында дагы иштейбиз. Күндүзү ысык болот мейскананын ичи. Эми холодныйлерди март айынан башталат. Отоплениялар бу февралдын башынан январда ортолорунан баштаса болот. Основной арзуу сортторун эгебиз көбүнчө. Эл ошого үйрөнгөн. Арзуу. Чыдамдуулугу жакшы. 3 жыл мурун апрель айында 120-140 сатат элек. Ушу күндөрдө. Азыркы күндөрдө 50 сом, 60 сом болуп калды. Эми бир 6-7 адам иштейбиз. Өз основной атам менен апам бизге күч кубат берет биринчи очередте. Ошо. Жок, буларга деле шире наоборот тепсага көп чөт оорулар. Эми ар жума сайын дарыларын себип турабыз. Оригинал дарыларды себип турабыз убакыт менен. А так зыяндуу химикаттарды сеппейбиз. Элге тез таасирин тийгизбеш үчүн андай химикаттарды иштетпейбиз, зыяндуулар. А так ширелге, ооруларга каршы дарыларды берип турабыз. Эми бул капельный дейт. Капельный бул өтө эконом болот суу жагынан. Анан ар бир көчөттүн түбүнө бирдей суу берилет да. Ошондуктан мына бардыгы бирдей өсөт. Капельный ушу жагы жакшы и пайдалуу. Жылуу суу системасы эми быйыл өзүм жаңы идея кылдым. Каркас отопленный турбадан өзүм жасадым быйыл. Кыйла эконом болду. 10 сотикке 150 килограмм көмүр кетет азыркы күндө суткасына. И умный котел болду да бул. Умный котел бул вообще эконом болду. Жылына пайдабыздын бир 60-70%-ны көмүргө берет элек. А быйыл ондой болбоду уже. Кыйла эконом. Кандай десем экен, ондон 7-8% эконом болду да. Эми кирешеден бир 30-20% гана көмүргө кетет эми. Жылдан жылга уже экономду ойлоп, изденип аракет кылдык.